Кыргыздын сыймыгы улуу талант комузчу күүчү Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурак Абдрахманов атабыздын уулу Мундус Нурак уулу атасынан калган өнөрдү улап, комуз чертип, атасынан калган чакан устакананы иштетип келет. Кичине кездеринде атасынын комуз чаап, аны кооздоп жатканын жөн гана карап жанында отурушкан. Качан гана 15 жашка чыкканда эми аралашса болот деп үйрөтүп баштаган экен. Учурда Мундуздун агасы, иниси да чогуу комуз жасашат экен. Бир комузду башынан алганда бул өрүк комуздар 3 жылда ушундай сомду даярдаган 3 жыл ушундай күтүш керек да кургаш үчүн. Ол өрүктү көлөккө коюп жандай күтүп кургатпаса бул жарылып кетет да, жандай чачырап сынып кетет, анан комузга жарабай калат. Бул өрүк эң катуу жугач болуп эсептелет да, ошого ол үчүн жасаш үчүн көп убакыт талап кылат да. Анан бирок мындай кургатып даяр кылып алгандан кийин болсо 3 жума 1 айда ушундай жазылат да бир комуз. Кыл илгерки комуз жаңы жаңы чертилип баштаганда ошондо семиз койдун ичегисинен кылды ушундай кылып керип, анан чыйралтып, мындай азыркы кылды чыйралткандай эле ушинтип чыйралтып туруп анан керип койчу экен да. Ал баягы кургаганда өзү болуп тартылып, анан ичкерип кылга жарап калчу экен, жана комузга. Анан кийин болсо бул кылдар чыккандан кийин ал кыл болуп калды да. Ичегиден жасалган кыл мындай практичность жагынан уттуруп жиберди да. Анткени ал бат жешилет, бат үзүлөт ушундай. Баягы көп адамдар азыр комузга кызыгып үйрөнөбүз деген үчүн ал кылды черткендер мындай билген эле адам чертпесе, мындай жаңы үйрөнүп аткандар катуу черте берип бат эле үзүлө берет да, 2 күнгө жетпей калышы мүмкүн. Ошого азыр ушундай кылдарды тагылып калды да. Азыркы күндө комуздар эмеден 7.000ден ушундай сатып атабыз, ал средний баасы да, анан 20.000, 25.000ге чейин комуздар сатылат негизи. Өрүктүн жыгачын негизи сатылбайт да өрүк эч жакта, анан муну ушундай кылып тааныш билиштерден көбүнчө келет да. Анан өзүбүз дагы кыдырып кээде атайын алып коебуз, жагындай чанактарды сомдоп даярдаган кезде. Мына ушундай эмгек жана кылдаттык менен комуз даяр болуп калды. Аны Нурак Абдрахмановдун кичи уулу Эрнак агасына жардам берип, устачылык кылып жатып эле ушул жерден чертип көрдү. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Ньюс ТВ, Таң Маанай.